Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары спорт жаңылыктарын тааныштырууну улантабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз жакса лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Кеттик анда. Эртең 24-июнь күнү Кыргыздын мушкери Раджабали Шайдуллаев Корея мамлекетинин РОАТФ уюмунун 63 кг салмагындагы Гран-при мелдештин алкагында биринчи беттешин өткөрөт. Анын атаандашы Янг Джи Йонг жалпы 7 беттеш өткөрүп, бир да жолу жеңиле элек мушкер. Демек эки спортчу тең жеңилип көрө электер. Биздин спортчуга ийгилик гана каалайбыз. Кыргыздын атын чыгарып жүргөн мушкерибиз Самат Абдрахманов кийинки беттеши качан болору тууралуу катталуучуларына айтты. Следующий бой будет в конце августа. Не, по боксу будет, родной, по боксу. С Мартином будет в октябре бой. И до этого я в конце августа пройду. В Кыргызстане намечается турнир по боксу. По кулачке один бой проведу. Вот пояс мне забрать и все. 70 килограмм. Потом уже полностью по боксу. По кулачке не буду драться. Там подерусь только если, знаешь, какой-нибудь громкий бой будет. Там против американцев, да, подраться. Или там против какого-нибудь звезды там. Хорошее, если там предложение хорошее будет. А так, здоровье буду беречь по боксу. Во всю катушку сейчас уйду. А где охрана, блядь? Какие охраны, брат? Вот охрана. Жарым оор салмак боюнча, тактап айтканда 79 килограммга чейинки салмакта WBA'дин чемпиону Дмитрий Бивол Сауль Альварес менен болуп калышы ыктымал беттеши тууралуу айтты. Диманын айтымында, эгер бул беттешти Канело кааласа, эбак эле реванш тууралуу келишимге кол коюлмак. Реваншты каалайм деп айтып жатканы жалган. Мен муну эбак түшүнгөм. Анын үстүнө мен мурунку беттештегидей шарттар менен мушташкым келбейт. Эгер ал мени менен чыккысы келсе, эми анын курлары ортодо турсун. Матч реваншка биринчи беттештегидей шарттар менен чыккан. Кайсы бир мушкерди буга чейин көрдүңөр беледеги. Мен эч качан мындайды уккан эмесмин. Мен сентябрда же октябрда мушташайын деп пландап жатам. Биздин план мына ушундай. Мүмкүн ноябрда. Чынын айтсам, реванш кылса болот. Ал Головкин жана Райдер менен мушташкысы келүүдө. Бирок менин команда менен сүйлөшүүлөргө барган жок. Калгандын бардыгы бош кеп. Менде аны жөн гана күтө берейин деген ниет да жок, деди Бивол. Эске салсак, Бивол менен Альварес былтыр май айында беттешип, анда калыстардын бирдей чечими менен Дима жеңишке жетип, курун коргоп калган. UFC уюмунун эң жеңил салмагынын мурдагы чемпиону Валентина Шевченко менен мексикалык чемпион Алекса Грассанын реваншы 16 сентябрь күнү Лас-Вегаста өтүшү ыктымал. Алардын беттеши кеченин негизги кармашы болору кабарланууда. Бирок UFC уюму бул тууралуу азырынча расмий кабарлай элек. Эске салсак, Шевченко менен Грасса март айында UFC 285 мелдешинин алкагында мушташып, мексикалык спортчу күтүүсүз жерден муунтуу ыкмасына чыгып, 4-чү раундда жеңишке жетүү менен атаандаштын курун тартып алган. Ошентип, Валентина 2017 жылдан бери биринчи жолу утулган. Жалпысынан Шевченконун эсебинде 23 жеңиш, 4 жеңилүүсү бар. Ал эми Грасса 19 беттеште 16 жолу жеңип, 3 жолу утулуп калган. Мына ушундай достор, видеого сөзсүз лайк басып, комментарий жазып, каналга катталып коюңуздар.